Салам алейкум. Жаңы жылдан кийин баарыбыз тең эле кыйратабыз деп атабыз. Туугандар, жаңы жылга чейин дагы 19 күн бар. 19 күнүн ичинде адам аракет кылса, 5 килограмм арыктаса болот. 2 китеп окуп салса болот. 19 өзүнө керектүү видеоролик көрсө болот. 19 пайда алып келе турган кино көрсө болот. 19 жолу аталы каттанса болот. Каждый ночь деп койсун. Анан 19 жолу 19 күндө 19 жолу Москвада кар көрөсөң күнүнө 4,5 миң экен, азыркы учурда. Примерно бир матчтын жарымы чыга турган акча чыгып калат да. Анан 19 күндө дагы жаңы адат пайда кылса болот. Эгер ошол адатты пайда кыла алсаңар, калган 10 жаман сапат өзү эле кетет да. Bir жакшы адат келсе, 10 жаман сапат кетет. Ошондуктан баарыңар бүгүндөн баштап, жаңы жылдан кийин эмес, азыртадан баштап өзүңдү жакшы бир нерсеге үгүттөсөң, ошол жаңы жылда уже сенин алаканыңда болуп калышы мүмкүн. Толук. А жаңы жылда болсо, жаңы жылдан кийин укмуш кылам деген ал болбогон сөз. Жаңы жыл күнү аяз ата келип, же асмандан бирдеме түшүп, сенин ичиңе бирдеме салып, акылыңды алмаштырып кетпейт да. Это точно. Тетири жаңы жыл күнү эмне болот? Баары жанагы жинди судан ичет да, баары жинди болот. Анан эртеси күнү 1-нен баштап 10-на чейин соолгат. Болду анан 2024-жылда ошондой. Ошондой болуп калбаш үчүн туугандар, жаңы жылга уже таза, тунук, жаңы каражат менен, жаңы тело менен, жаңы жубай менен деп койсун, тамаша. Жаңы күч менен, жаңы энергия менен жана жаңы адат менен кирип алсаңыз, 2024-түн 365 күнү сизге точно кызмат кылат да.